Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі. Биринчиден, жалпы алматалық туғандарды, бордоштарды бүгінгі сіздердің 20 жылдық марекеңіздербен құттықтайбыз. Албетте бұл құттықтау бұл салам қошына сіздердің бордош Қырғызстандың тақтап айтқанда Бишкек шаарынан келген Арашан елдік фольклорлық ансамблінен болмақчы. Салам айтабыз жалпыңыздарға. Ал эми сурооңузга келе турган болсок, көчмөндөр оюнун марекени өткөрүүнүн негизги себеби илгертеден казакта, кыргыздагы мына ушул жерге келип катышып жаткан бүгүнкү катышуучуларында жашоолору демек көчүп конуп жашаган улуттар, элдер болгон. Тарыхты дайыма эстеп жүрүш керек. Тарых бул эч качан тарых сенин ким экениңди, кайдан чыгып, эмне жеп, эмне менен жашаганыңдын бардыгын далилдеп берет. Ошондуктан бүгүнкү марекенин маңызы бул биздин жашоону, биздин көчмөн жашообузду урпактарга, балдарыбызга таанытуу деп билемин. Өзүм айта турган болсом, бүгүнкү катышуучулардын кийимдерин көрүп, алардын жараткан өнөрлөрүн көрүп, демек булардын көчмөндөгү тарыхы ушундай болгон экен деген ой калды. Биздин өнөрдү, биздин кийимди, биздин ат жалында ойногон жигиттердин шамдагайлыгын көрүп, демек бул башка катышуучулардагы биздин тарыхты биле алды деп ойлойм. Демек маңызы ушунда. Мага ат оюндары жакты. Ат үстүндө оюн көрсөткөн жигиттер, кыздар, жаа аткандар бар, ошолор жакты мага өзгөчө.